Манас менен Бакайдын жолугушуусу. Бак менен Кыдырдын батасы. Манас, Эштек, Көкчө бай болуп, булар жөө бастырды. Жаангер кожо да атынан түшүп, кучакташа көрүшүп калды. Ошондо аксакалдуу байга арт жагынан бир жигит келип белден тарта берди. Бурулуп караса уулу Бакай экен. 6,5 жылдан бери көрүшпөгөн ата бала кучакташып калышты. Анан бай уулун ээрчитип Манаска жөнөдү. Манас менен Бакай учурашып, кучакташып турганда периште оомейин деп ата тартты. Манастын чатырында 14 киши бар эле. Бул учурда Бакай 28, Манас 19,5 жашта болчу. Ошондо алардын чатырына 2 киши кирип келди. Бирөөсүнүн 40-50 жашы бар, чачы бурул ала, кашы көзүн жапкан киши. Аны кара сакал бир киши ээрчитип алган. Кирген жерден аксакал өйдө карап, Манас менен Бакайды көрдү. Башкасы көзүнө көрүнгөн жок. Бул Бак деген эле. Аны Кызыр ээрчитип келген. Кудайдан буйрук болбосо караган менен ушинтип көрбөйт экен. Бул экөөбүздөр ордодо олорго көрүнбөй, Манас менен Бакайга гана көрүндү. Кызыр Манаска шарият, тарикат, акыйкат, марипаттын жолун айтып, Бакайдын жанында өбөк болоорлугун түшүндүрүп, өкөнү оомейин деп ата берди да көздөн кайын болду. Ошол күнү байга ажал жетти. Малекул Майют байдын жанын алып кетти. 600 000 киши жаназага туруп, жаназасын Жаангер кожо окуду. Бай өлкөн жер алигиче бай аталды. Пайгамбар Маражыдан Манастын ороюн көрөт. Падышалар санында, пайгамбарлар жанында, алтын таажы башында, набийлердин кашында деп турган Манасты көрүп, Мустафа бул адамга неткен деп, не себептен мынчалык даражага жеткен деп сурайт. Расулдун суроосуна Жебрейил, оолаты Кыргыздан чыккан Манас ушул. Турар жери Түркстан, тутунар жери Ындыстан. Башы Бээжин, Кумул, аягы Кырым, Урум, шымал жагы Караком, жаныбы Камаз, Камарга чейин жердеги элдердин мусулман кылат деп жооп кайтарып, Манастын жайын түшүндүрөт. Орто Азия, Түркстанда мусулман болду деген ан Азирети пайгамбар намаз окуп бата тартат. Ошол жердеги 33 000 сабаадан бир да калбай бата кылат. Ал жерде 4 чалиярым, Мабия кары, Абыл, Мажыл, Алгама, Садыбакас да болот. Бизден 400 жылдар өткөн соң Түркстандан Манас деген чыгат экен. Анын жайы арбактардан угулду деп айтып турду пайгамбар. Сахабалар анын ороюн көргөсүнө тиленишти. Пайгамбар дуба кылып, кол жайып ата тартты. Арадан жарым саат өткөндө мингенинин баары чар, кийгенинин баары таар 41 киши көрүндү. Кийиз калпакты башына кийип, кара кашка тоорчакты минип, бар жарагын асынып Манас батыр алдында көрүндү. Жарым сааттан соң кайып болуп кетишти. Манаска аманатым бар, ошого чейин өлбөй жеткирчүң барсыңбы деди пайгамбар. Ошондо бузурук кожо алдыга чыкты. Пайгамбар аманатка бир мылтык, бир кылыч берди. Анан кожонун оозун аштырып, будайдан бир нерсени салды да, аны да Манаска берүүсүн буйруду. Ошонун касиети менен 520 жыл жашап, Айкожо деп аталган бузурук сааба Алтай тоосун аралап, Эмилди деген талаадан Манаска кезигип, пайгамбардын бар аманатынын баарын тапшырган эле. Андан ары кожо Кебристанга кеткен. Ошондон 1 жыл өткөн соң кан көтөрүлгөн Манас мурункусун Кысыроодо турган Байгул кыргыз уругунан болгон Түмөнбайдын Абдылласына 40 000 дилдеп пул берип, кызматка желдет кул берип, Айкожого жөнөткөн. Абдылда кожону таба албай 4 жыл жүрүптүр. Медина Мекеге барып ажат алыптыр. Анда 1 жыл жатып, андан Мисирге, Мисирден Коросон, Ыспанга өтүп, ал жактан да таппай, Кебристанга караган Асуруун деген шаардан араң кезигип, кожону ээрчитип берип жүрдү. Кошобазды ашып Нургап жолуна салды. Дөбөттү басып өтүп 4 күн жол жүрүп, Кызылды кыдырып өтүп, Кашкар, Жаркендин арасындагы Опол менен Кебезге келди. Ал жерге келип мурунку кейипи жок чабылган элдин түрүн көрдү. 90 койдун териси томугунан тоң болгон, кундуз талканды жайлаган, Катагандын кошою Кашкардын журтун каратып, Мангутту басып өтүп, Сермисти сыйпап өтүп, Дагалакка кеткендигин, Эсеттин элинен Манас менен Жаангер кожо кошулушканын укту Абдылда.
Ошентип Кебристандан чыгып 40 күн дегенде Манаска жетти. Айкожо келди дегенди угуп Манас, Көкчө, Жамгырчы, Мендибайлар жөө бастырып келип учурашып калышты. Андан соң ал жердегилердин баары Жангер кожого учурашмакка жөнөдү. Кумга рабат салгандай Кумарайым Паша аталган Жангер кожо Айкожонун саламына алек алды. Жангер кожонун жанында Тобуштун уулу Бара, Кымкаптын уулу Кара, 500 кишилик күчү бар Калдардын уулу Шайбек, аскер башкы Каранар, Калчанын уулу Бообек, Сапардын уулу Шүкүрлөр бар эле. Эми Манастын тегерегине Катагандын Кошой, казактардын Көкчө, Елемандын Төштүк, Эштектердин Жамгырчы, Бакай, Ажыбай атыккан Абдылда, Кутунай, Үрбү, кыскасы Алмамбет келе элек боз жигиттен бөлөк чоронун баары топтолду. 611 миң аскер түштүктү беттеп түрүлө жөнөдү. 6 күн жол жүрүп, Кошой алган Дагар кыздын сарайына барып, андагы 180 балбанды кошуп, дагы 8 күн жол жүрүп, 9-күнү баягы кесенделүү барса келбес Зелмин деген токойго келишти. Токойдун аяк башы түшчүлүк, узуну 2 күндүк эле. Манас аскерге буйрук берип, ошончолук калың кол токойду дүмүрү менен казып өрттөп, карсактын баарын качырып, канаттууну учуруп ийишти. Андан ары күйүлөнгөн кол Кырмыздын Сермуз шаарын каптап түштү. Бул калаанын каны Мунар билерик жаткан орду эле. Башчысы жок карайлаган калк каршылыксыз багынды. Калаа дагы элдин бирин койбой сыртка алып чыгарып, ал жерге бийик тактар курдурду. Жангер кожо менен Айкожо элдин адаш жолдо жүргөндүгүн айтып, ак динге үгүттөдү. Көзү көөхардан, эрини жакуттан, тиши акактан, ичи көңдөй келип, тулкусу сары алтындан, колу забар-саардан болгон бул калаанын бир сыйдуу чубуту бар эле. Анын ичине Жыл Иблис деген кирип сүйлөнүп турчу. Сарайдагы ошол бут кудайды саман балбан көтөрүп келип, элдин ортосундагы тактанын алдына таштады. Кучулдаган журт аны сүйлөйбү деп күтүп турду эле, бирок ичиндеги Азезил мындагылардын карынан коркуп качып жоголду. Күн түш жарым болгончо күткөн калк бут кудайдын ордуна алып барууну өтүндү. Ошондо сүйлөйбү дешип үмүттөнүштү. Манас бутун талкаламак болду эле, Айкожо токтотуп койду. Андагы 70 миң капыр сакал чачын жулуп ыйлап буркурап турушту. Ошону көргөн Кудай Өмейил деген периштени жиберди. Мубаккүл 139 периште бут кудайдын ичине кирип сүйлөп, элдин мурунку динден жанып, актуу жолго түшүүсүн айтып учуп кетти. Ал учаары менен 7 шаарлуу Сермуздагы 700 буттун баары быркырап күйүп, күлгө айланды. Ошол жерде турган асты 50 жаштагы, арты 20 жаштагы 70 миң 900 капыр бар эле. Андан сырткары чалдары менен балдары 40 миңдей. Катын-калач, келин-кыздын эсеби белгисиз эле. Ошонун баары мусулман болду. Ордодогуларды да чыгарып ак жолуна салууга буйрук кылынды. Ордон чыккан 14-түн бири Мунархан эле. Кудайына сыйынмак болуп бутканага кирди. Буткана талкаланган, буту жок, анын эмне болгонун элинен билген Мунархан эми өзү жалгыз Кырмыз шаага качмак болуп ат сарайга барды. Сарайдан ат таппай кайра келаткан жолунда аны Айкожонун желдети кармап алды да Манаска алып барды. Манас Айкожого жиберди. Тозоктон берилген ачуу, текеберлик, эринчектик, бейиштен берилген сабыр, нысап, уят, кайрат, акыл тууралуу Айкожонун насаат кебин угуп, Мунархан динге кирди. 700 миң колду Бакай баштап, аскер түркүрөп жолго салды. 2 күн жол жүрүп, 3-күнү күнү дагалакты курчап алышты. Манас Мунарханды баш кылып, 80 кишини элчи кылды. Кырмыз шаанын калдан балбандайыны жок. Аярлары өлгөнгө эл не кыларын билбей турду.